Теги тарелканы эмне коюп атасың да? Өзүм билем. Мен антип токтото албайсың. Нурзада, тажатып идиң кишине. Сен антип кыйын болгондон көрө өзүңдү билип алчы, макулбу? Магансыз деле кыйын болуп атат. Жанымды койчу. Чоңураак. Апа, канкалай тамам же. Сабагың жасадың бу? Баяман мектептен чалышты. 5 сабагыңан 3 чыгыптыр. Сен деги окуйсуңбу? Я. Билим аласыңбы? Же эмне? Дворник болуш деген келип атабы я? Апа, кайда дворник? Коюңузчу. Карасаң муну айтышып аткан. Бааларыңды оңдойсуң, анан тамак жейсиң, уктуңбу? Мага силерден эч нерсе кереги жок. Карасаң муну. Балам, жол керең барбы? Айтпадымбы? Кереги жок. Карасаң муну эле. Жам кичине катуу кетип калган окшойсуң, Ой, эч нерсе болбойт. Тим койсо тим эле каяш айтат. Бассын жөө, пайдалуу. Baymon, kelchi. Kel o'tir. İşlerin qanday? Жакшы. Мектепте акыбалың qanday? Жакшы эле. Балам, эмне калп айтып атасың сен жакшы деп? Мугалим айтты го, сен такыр эле окуй калып турсуң го? Эмне болгон сага? Эй, тарт тилиңди. Жакшы деп калп айтып коет да. Сен жазаң мектептеги бааларыңды оңдомойнчо үйдөн чыкпайсың, уктуңбу? Эй, уктуңбу деп атам мен сага. Бери кара. Уктуңбу? Тур бар. Ey, dedim qaraqlaçı. Oyuncuklu mektep kap kelip otur. Ondan koru sen sadiki var.
Saat kança oldu? Жұмышта қармалып қалдым. Kançadan beri ушундай. Күнүгө жоксуң. Мен силер үчүн ушинтип жүрөм. Сен үчүн, адилет үчүн, анан... Өзүң үчүн. Канча айдан бери үйдө жоксуң. Биз менен сенин ишиң да жок. Ушунун баарыначы. Сен күнөөлүүсүң, уктуңбу? Сен күнөөлүүсүң, уктуңбу ушунун баарына? Ошол күнү анын жолуна акча бергенде Баяман тирүү болмо. Алло? Саламатсызбы, Нурзада? Баяман бүгүн да келген жок. Мен класс жетекчисимин. Баары жакшы элеби? Бүгүн дагы? Мен өзүм сүйлөшөм аны менен. Келсинчи. Рахмат. Карасың. Алло. Эй бала, каякта жүрөсүң я? Класс жетекчиң чалды мага. Азыр келчи, мен сен шырагыңды талкайм, уктуңбу? Саламатсызбы? Балаңызды машина сүзүп кетти. Нурзада! Дагы ич атасыңбы? Сөз бербедиң беле? Азап чеккен жалгыз эле сенсиң бе? Ар кимдин өз ыкмасы бар. Сен болсо күнүгө Баямандын комнатасынан чыкпайсың. Анын буюмдарын дамыл эле сатыш керек болчу. Баямандын буюмдарына тийип көр. Мен ушу менин аялым бар экенин деле унутуп калдым. Жаман өзүмчүл кишисиң сен. Өзүмчүл болгон жакшы. Сага окшоп ичкенден көрө.
Алло, Саламатсызбы? Мен балаңыздын класс жетекчисимин. Баямандынбы? Жок. Адилеттин. Уулуңуз тууралуу сүйлөшөйүн дегем. Сиз келип кете аласызбы? Ооба, албетте. Саламатсыз болсатпы? Келиңиз. Олтуруңуз. Мен сиз менен Адилет тууралуу сүйлөшөйүн дедим эле. Адилет кийинки күндөрү таптакыр башкача болуп жүрөт. Түнт эч ким менен сүйлөшпөйт, эч нерсеге кызыкпайт. Жанагы оюнчугу менен эле сүйлөшөт. Эже билесиз да, биздин үйдө кандай кырсык болгонун. Балким ал байкесин сагынып аткандыр. Нурзада, ооба, силердин кайгыңызды билебиз биз. Кайрат кылыңыз. Эне катары мен сизди абдан жакшы түшүнүп турам. Бирок мындай учурда биз өзүбүзгө өзүбүз жардам бере албай калат экенбиз. Ошондуктан баардыгын көрүп, билип турган жаратканга кайрылышыбыз керек. Бир гана Кудай бизге күч-кубат берет. Өлгөндөргө кайгыра берип, жаныбыздагы тирүүлөргө көңүл бурбай коет экенбиз. Нурзада, азыр сиз Адилетке ушунчалык керексиз, өтө керексиз. Түшүнүктү. Чоң рахмат. Түшүндүм. Адилет кана? Кандайча гана Адилет? Ал эмне үйдө эмеспи? Үйдө жок. Караңгыда кирип кетти. Мен сен менен келет деп ойлогом да. Мен жумушта болчумун, апай. Рюкзагы көрүнбөйт, оюнчугу дагы жок. Нурлан, ал эмне качып кеттиби? Бас. Мугалимден чалдыңбы? Ой, албетте чалдым. Сабак бүткөндөн кийин эшикке чыгып кеттир да. Чыгып кетсе анда кайда жүрөт ал азыр? Каяктан билем, Нурлан. Эч нерсе түшүнбөй жатам. Мектептен дагы такыр эле түнт болуп калды деп атат. Эмне жөнүндө ойлонуп жүрдүм, эмне деген энем? Мурзада болду, өзүңдү кармачы. Биз аны сөзсүз табабыз. Нурлан, сен түшүнбөй жатасың. Бала деген жоголгон жок, бала үйдөн качып кетти. Түшүнүп атасыңбы сен? Анткени биз ага такыр эле көңүл бурбай калдык. Бизге караганда мугалими жакшы билет экен балабызды. Чын эле Нурзада, мен акыркы күндөрү силер менен такыр эле ишим жок болуп калды. Проблемалардан качуу үчүн эле мен ичкиликке да берилип кеттим. Адилет экөөңөргө такыр эле көңүл бурбай калдым. Баяман өлгөндөн кийин мен эч нерседен жакшылык күтпөй, экөөңөрдүн бар экениңерди унутуп калыптырмын. Да, алло. О, байке. Мектептин жанында, паркта? Все, рахмат, хорошо, рахмат, байке. Эмне дейт? Сторож чалды. Мектептин жанында паркта отурат дейт. Анда бул айда эртерээк. Адилет. Балам. Адик. Балам, Берекем. Адик. Эмне кетип калдың? Таарындыңбы бизге? Балам, сен апаң экөөбүздү аябай коркуттуң, балам. Жакшы элесиңби? Мен силерге керегим жок деп ойлодум. Анан кетип калдым. Кечирип койгулачы. Балам, десе сен бизге керексиң ар дайым. Сен бизди кечирип койчу, балам.
Биз сени таарынтып алдык окшойт да. Экинчи мындай кылба балам. Сен бир нерсе болсо, апаң экөөбүзгө айт, макулбу? Курсагың ачтыбы балам? Жүр, курсагың ачса, азыр үйгө барып апаң сага жакшы көргөн тамагыңды сап берет, макулбу? Жүр балам, кет. Жакшы элесиңби? Нурзада. Sen meni geçirip koç. Ушунча убакыттан бери өзүмчүл болуп жүрдүм. Экөөбүздүн. Сен да мени кечирип кой. Азыр жерден экинчи балабыздан да айрылып кала жаздадык. Нурлан. Бүгүнкү күндөн баштап баары башкача, баары ордуна болуп келет. Кудай бизге экинчи мүмкүнчүлүк берип атат. Буюрса баары жакшы болот. Буюрса. Кандай балам? Жакшы уктадыңбы? Курсагың ачтыбы? Баарыңарга кутман таң. Кандай эс алдыңар? Жакшымы? Бүгүн деген эме турбайбы? Ишемби күн турбайбы? Бир жакка барып эс алып келбейлиби? Адлет балам, кайда баралы? Паркка. Же ата торговый центрга акты сомайындайлар. Торговый центрга? Хорошо, макул, сүйлөштүк. Так, торговый центрга барып эмне кылабыз? Пицца заказ берелиби? Пицца, сен пицца жесең, мен гамбургер жейм. Мамаң эчтеке жебейт, макулбу? Мамам жебей койсун, Колубуздан баары келет. Бул бөлмөнү эмне кылабыз? Билбейм, балким Адлет үчүн машыгуу бөлмө кылып беребиз. Балким бул бөлмөдө дагы бир бешик пайда болот. Даярсыңбы? Кеттикпи? Адлет, даярсыңбы? Чыгып атабыз. Түнү бою ыйлашың мүмкүн. А бирок эртең менен кубаныч келет.